Көңүл буруңуздар. 65 000 доллар бир аз кеми бар. 5 сотық жер тилкесинде жайгашкан, артымдагы жашоого даяр болгон, жаңы ремонттолгон 4 бөлмөлүү, шаардагыдай шарттар каралган ушул жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эгерде кимдир бирөө дал ушундай жер үй издеп жаткан болсо, мына издегениңиздер бизден табылды. Буюрса гүл үстүнө гүл болду да калды. Айланасы бүт песка блоктор менен тосулган 20-25 5 сотық документтери даяр. Так, анан бул бурчта болсо ажатканасы, андан кийин септиги, 6,5 тонналык суу кампасы жайгашкан, жер астынан таза артезиан суусу чыгарылган, дарбаза орнотулган. Анан жайгашкан локациясы дагы жакшы да. Ошалай негизги трассасы Башбулак айылынын өжөр жагын конушундабыз учурда. Негизги Ошалай трассасына жакын. Көп болсо бир 2 мүнөттүк жол, метрлеп айтканда бир 300-350 метр аралык. Бул жагында болсо көрсөтө турган болсок, 2 мүнөттүк эмес, 1 мүнөттүк жер басып бара турган болсоңуздар, ал жерге мектеп, бала бакча, ФАП же больница түшө турган аймак ушул жерде. Ошол эми туугандар, караңыздар, кандай сонун. Эгерде кимдир бирөө ушундай үй издеп жаткан болсо, анда ошолорго бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Жүрүңүздөр эми көчө тараптан келүү жолдорун айтып көрсөтөлү. Анан ички бөлмөлөрдүн ремонтторун айталы. Бирок укмуш ремонт кылып койгон. Сөз жок. Дареги мындай. Учурда мен Ошалай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын өзүндө чыга бериш жериндемин. Бул жерди жакшы билсеңиздер керек. Мурда вулканизация бар эле, азыр мойка болуп калды. Ушул мойкага жетпей, Ош тараптан келген болсоңуз, солго бурулуп, мына ушул сайды бойлоп дөңсөгө чыгасыз. 2 көчөнү эсептеп, оң тарапка буруласыздар. Жүрүңүздөр. Экинчи көчөдөн бурулуңуздарбы, түз эле келе бересиздер. Буйруса жолдун сол тарабында мына ушул айланасы песка блок менен тосулган, жаңы орнотулган дарбазанын өзүнө келе бересиздер. Андан дальше кетсеңиздер, бир эле үй бар, нар жагы бош чектер. Келе бересиздер, туугандар. Жанагы сатыла турган үйүбүз, буйруса сиздерге насип кылган болсун. Жакшылыктар, той аштар, той марекелер ушул жерде улансын да. Караңыздар, кошумча курулуштарды курам дей турган болсоңуздар дагы жер өтө кенен. Сонун жайда жайгашкан. Кандай сонун, караңыздарчы. Жашагың келет го чиркиндики. Жүрүңүздөр эми. Ош шаарынан 2 бөлмөлүү батирлерге алмаштыруу жолдору дагы каралыптыр. Ал варианттарын дагы секин караштырсаңыздар болот. Бурундолгон жаңы эшик аркылуу кирип баратабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Буйруса мына жалтылдайт, аурасы таза адамды өзүнө тартып турган, келген коноктун оозун ачырган жакшы ремонт болуптур достор. Жанагына гүлдүү түстүү ар кандай түстөлдөш дуал кагаздарын чаптап атыптыр да. Бир түстүү. Киргенде оң жакка бурула турган болсок, бул ашканасы дагы тыпыйган, 2 терезелүү, 2 тарапта тең, 3 көздөн. Сырты мына ушундай мокрый асфальт түстө, ал эми ичкерки тарабы ак түстө. Бул азыркы мода болуп аткан, жана бренд болуп аткан жакшы сапаттагы пластик терезелери. Раковина мына суу өтө жакшы напордо чыгып берип турат. Шаардагыдай шарттар түзүлгөн, чакан ашкана эмелектери. Бул жерде болсо 2 бөлмөнүн жылытуучу иш печкеси орун алган. Аз эле отун менен бир тамакты бышырсаңыздар болот. Кышында күпүлдөтүп отту жагып, майка чан чыксаңыздар болот достор. Жакшы. Бул халалдык кетет экен. Негизгиси эми өзүңүздөрдө болсо алып келип орнотуп коесуздар да. Бул жагы болсо спальня, ата-энелер уктоочу бөлмө, печканын экинчи тарабы до конца шыпка чейин кафелденген. Бул жагы 3 көздүү панорама терезе. Жакшы, могул эмерек кетет. Телевизор кетет. Анткени бул жанагы тойго сепке келген эмерек да. Аны эми таштап кетсек болбойт дейт. Бул жагында болсо гана кирип көрсөңүздөр, оң жактан караганда күзгү раковиналары менен стиральный машина, Аристон бар, жакшы жуунучу бөлмөсү, сонун кафелденген. Айтор сөз жок. Бул жерден стиральный машина гана чыгып кетет. Кийинки бөлмө, дагы бир бөлмө, спальный бөлмө, жаш балдар уктоочу бөлмө. Классикалык ремонттолгон, выточкалар ар бир бөлмөдө бар. Софиттер жанып турат, люстралар короз илинген. Занавескаларды көрдүңүздөрбү? Мына занавескалар дагы өтө кымбат, жакшы, азыркы мода болуп аткан, заман талабына ылайык, жакшы парда деп коеюн, жалпак тил менен айтканда занавескалар илиниптир. Акыркы бөлмө бул албетте конок бөлмөсү, зал.
бир 15 чакты 20 чакты коногуңуздар келе турган болсо ушул жерден тосуп узата бересиздер. Сонун ремонттолгон классикалык арман турмандарды иле берген эмес же жасай берген эмес, классикалык ремонт болгон да. Люстра дагы скромный, бул жакта болсо илинип турган пардалар дагы өтө сонун. Бул жактан 2 терезе камтылган, бул көчө тарапты карап турат, бул жагы болсо эшиктин алды дарбазадан кирген тарапты карап турган чоң терезе. Софит жанып турат, айтор ремонтуна сөз жок. Паластар калат, агайын туугандар астына болсо мына ушундай ламинаттар төшөлгөн, эшиктери болсо мына ушундай апапкай жакшы. Мынакей, сапаттуу. Электромонтаж, сантехника монтаждары бүт бардыгы чики-чикке. Айтор сиздер бардык маалыматтарды алганга аракет кылдыңыздар. Сырттан дагы тартып көрсөттүк, ичкерин тартып көрсөттүк. Эгерде кимдир бирөө ушундай жер үй издеп жаткан болсо, бардык шарттары бар, ушул үйдү колдон чыгарбаңыздар. 65 000 доллар бул айтылыш баасы. Жакшылап сурай турган болсоңуздар, реалдуу клиенттер үчүн түшүп берүү жолдору жакшы эле каралган. Варианттары ошол Ош шаарынын 2 бөлмөлүү батирлерге. Негизи накталай болсо, сиздерге дагы арзан түшөт, үй ээлерине дагы жакшы. Өзү каалаган жерден батир алып алат. Шартка байланыштуу, жумушка байланыштуу шаарга кетем дейт. Болбосо өзүмө да акча каражаттарын, курулуш материалдарын аябастан өтө сонун курулуш материалдары менен үй салыптыр, айланасын тосуптур, жакшы энергиясын ушуга чаптаптыр да. Мечит мектеп бала бакча дейсиздерби? Трасса жакын. Баш булактын өзүнүн мечит мектеп бала бакчаларына каттап турасыздар. Алыс эмес, жакын эле. Келечекте салына турган мектеп бала бакча жаныңыздарда. Тезирээк барсаң 1 мүнөт, жай бассаң 2 мүнөттүк жол. Балдарыңыздар кирип чыгып эле чоңое берет, билим ала берет. Ассаламу алейкум.